ошондой эле мамлекет тилинде жазылбаган көрүнүк жарнактарды дагы жеринде алып таштоо боюнча ошо тапшырманын негизинде жүрөбүз. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна 33 жыл толду. Бирок Баткендеги акыркы кырдаалдан улам салтанаттуу белгилөө жокко чыкты. Бул күнгө карата президент Садыр Жапаров да өз куттуктоосун билдирди. Айтымында тилге болгон кайдыгерлик дагы деле күчүндө. Андыктан мамлекеттик структура өзү үлгү болуп, иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүгө олуттуу көңүл буруп жатат. Кыргыз тилин билүү талабы мындан ары дагы да жогорулайт. Урматтуу мекендештер, ардактуу кыргызстандыктар, сиздерди 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз тили улуттук иденттүүлүктүн негизи, улуттук наркыбыздын өзөгү, руханий азыктануубуздун булагы. Ал ата-бабаларыбыз бизге калтырган асыл мурас, келечек муундарга өткөрүлүп бериле турган ыйык аманат. Бул аманатты аткарууга баарыбыз милдеттүүбүз. Мамлекетти көз карандысыздыкты коргоо кандай милдет болсо, тилди сактоо, коргоо жана өнүктүрүү да ошондой милдет болууга тийиш. Анткени эгемендүүлүк жана тил маселеси тагдырлаш, ажырагыс түшүнүктөр. Кыргыз Республикасынын эгемендигине жетүү үчүн жасалган алгачкы аракеттер эне тилибизди жоголуудан сактап калуу кыймылынан башталганы белгилүү. Өткөн кылымдын 80-жылдарынын аягында ал кыймыл зор коомдук күчкө айланып, кыргыз тилинин мамлекеттик макамын мыйзам түрүндө бекитүүгө жетишкен. Тил сүйлөбөсө дил сенек болот. Тил колдонулган учурда гана өнүгөт, өөрчүйт. Эгемендүүлүк жылдары мамлекеттик тилибизди өнүктүрүү жаатында көп иштер жасалды. Бирок аткарылуучу иштер андан да көп. Коомубузда кыргыз тилине болгон кайдыгер, ыкшоо мамиледен дагы эле арыла албай келебиз. Ач кыйкырык, кур сүрөөн менен алыс бара албайбыз. Ошондуктан биз өзүбүз үлгү бололу деп, азыр мамлекеттик тил маселесине олуттуу мамиле жасап, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө олуттуу көңүл буруу башталды. Бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жат жазуу жазып, мамлекеттик тил боюнча атайын тест тапшырып жатышат. Мындай талап мындан ары күчөйт, тиешелүү чаралар көрүлө баштайт. Мамлекеттик тил улут аралык ынтымакты камсыздаган маанилүү фактор болушу абзел. Мамлекеттик тилди этностор аралык баарлашуунун тилине айлантууга жана элибиздин биримдигин чыңдоого шарт түзүүгө багытталган кадамдар декларациялык мүнөздө, стратегиялык документтерде эле калбашы керек. Мамлекеттик тил мартабасын алган эне тилибиздин түбөлүгү түз, майрамыбыз кут болсун. Баарыңыздарды мамлекеттик тилибизге, элибизге ак кызмат кылууга чакырам. Жарандык коом өлкөдө кыргыз тилине көңүл жакшы бурулбай, мекеме ишканалардагы кагаз иштери негизинен орус тилинде жүргүзүлөрүн, жыйындар орусча болоорун сындап келет. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө көйгөйлөр бар экенин бийлик башындагылар да четке кагышпайт. Бул маселе парламентте да утуру көтөрүлөт. Быйыл биздин мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына 33 жыл болот. 33 жылдан бери мен ошо аябай жакшы өнүгүп өтүп кетти деп айткандан алысмын. Себеби көп кемчиликтер бар. Эми Кудай буйрса бул кагаз жүзүндө келген да. Эми буйрса Кудай буйрса биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич ушу мамлекеттик тилге, кыргыз тилге, өзүбүздүн улуттук тилибизге баа берип, ошого басым кылып атканы бул өтө жакшы нерсе да. Кээ бир учурларда жаштар арасында буга маани берилбей келет да. Мисалы ошол Бишкекти айтпай да коеюн, ушу Жалал Абадта деле шаарында. Мындай жаштарга барып бир суроо менен кайрылсаң, кээ бирөөсү орусча жооп бергендерин угуп, мындай өкүнөсүң да. Үй бүлөдө дагы эле ушул мисалы ата-эне тарабынан ушул мамлекет тил, ачыгыраак айтканда кыргыз тилинде сүйлөп жооп бер деген мындай тарбиялык маани дагы эле жетиштүү боло элек деп ойлойм да. Көчөлөрдө илинген көрүнүк жарнактар, кафе, ресторан аталыштары да көп учурда мыйзамга ылайык келбейт. Деген менен аны жөнгө салып, иретке келтирүүгө район шаардагы социалдык бөлүм жетекчилигинин күчү жетпей келүүдө. Андыктан адистер мындай учурда аеосуз жаза каралышы керек деп эсептешет. Антпесе кыргыз тилине болгон кайдыгерлик өрчүшү анык. Алсак Жалал Абад шаарында да ушул айда рейд жүрдү. Анда айрымдарына эскертүү берилип, кээ бирлеринин жарнактары алынды. Сентябрдын башында 5-сентябрдан 10-сентябрга чейин жакынкы Жалал Абад шаарына, андан кийин Сузак районунда, андан Базар Коргон, Нокен райондорунда ошол жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен биргеликте рейдтерди өткөрдүк. Жыйынтыгында көпчүлүк баягы мыйзамдын талабына жооп бербеген ошол көрүнмө маалыматтар, ошондой эле эскирген баннерлер
алынды, алмаштырылды. Мындан кийинки планыбызда жылдын аягына чейин башка алыскы райондорду дагы ушундай рейдтерди өткөрүү. Баягы эшигин көрүп төрүнөт дегендей, мыйзамсыз көрнөк жарнактарды айтып көткүл билип койсо, бул айткандар деле бар да, бул Кыргызстанда жүрөбүзбү, жакакта жүрөбүз деп. Аларда баланча 1000 сомго жаздырылат дагы, башка тилде жазылат. Эмне мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде жазганда эмне булар өздөрүндө намыстанабы? Ошон үчүн бул жаатында дагы кичине өнүгүү бар деймин да. Албетте кемчиликтерди ошол бир чиновниктер тарабынан, кимдир бир акчанын кулу болгон, ошол эле бийликте отургандар, жогорку кеңеште отургандар мисалы үчүн ошолор кичине баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кызмат кылышса, ага мына бүгүнкү күндө президентибиздин жарлыгы буйругу менен тикеден тике ошолорго бөгөт коюуга учур келди да. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан, Жалал Абад шаардык муниципалдык комитет тарабынан жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Мына бүгүнкү күнгө аябай жакшы иш-чара уюштурулмак, бирок кырдаалга байланыштуу болбой калды да. Эми буюрса сөзсүз эле бул кыргыз болуп туруп, Кыргызстанда жашап туруп, кыргыз тилин майрамдаган бул уят нерсе да. Бул уят нерсе. Ошон үчүн баарыбыз өзүбүз көкүрөгүбүз көдөнүбүз менен билишибиз керек да. Тил улуттун башкы байлыгы жана эгемендүүлүктүн символу. Тилге болгон мамиле мамлекеттик деңгээлде каралмайын, анын өсүп өнүгүүсү болбойт. Кыргыз тилин өнүктүрүү бир гана тил комиссиясында эмес. Ошол себептүү президент Садыр Жапаров иш кагаздарын мамлекеттик тилде аткарылышын көзөмөлдөөнү бекеринен өзүнүн аппаратына жана министрлер кабинетине жүктөгөн жок. Ошондой эле Жапаровдун дүйнөлүк трибунада кыргыз тилинде баяндама жасагандары да алкоого арызы иттешет. Мына ажообуздун өзү үлгү болуш керек. Кандай болбосун Кыргызстандын ажоосу кыргыз элине үлгү болуш керек. Дейин дегеним кандай гана чет мамлекеттерге барып атат. Өзүбүздүн тилде сүйлөп атат. Ал мурунку ажоолорубуз орус тилинде сүйлөйт. Азыр орус тилинде сүйлөсө деле, кыргыз тилинде сүйлөсө деле ал жерде которулуп берет да. Ошон үчүн өзүбүздүн тилибизди баалагандык, сыйлагандык биз Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдирем да. Жаңы мыйзамдын 11 главасы мамлекеттик тилди билүү милдети деп аталат. Анын 32 беренесинде депутаттар, прокурорлор, адвокаттар, нотариустар, менчигинин түрүнө карабай бардык билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана башка бардык ишканалардын кызматкерлери мамлекеттик тилди билүүгө жана кызматтык милдеттерин аткарууда аны колдонууга милдеттүү болоору жазылган. 2020 жылдын 1 октябрында Кыргызстанда 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы бекитилген. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.